Бүгүн сиздерге жакшы жаңылык менен сразу тааныштырып өтөм достор. Барыңарга салам. Ислам Макачев жана Алекс Колконовскийдин кайрадан реваншы болору кабарланды. Бул салашууга акыр түбү эки мушкерте макулдугун беришкен кайрадан салашууга. Бул кезек менин кезегим жеңүүгө деп сет тармагына жазган Волконовский. Кайрадан бул паундка эң өзгөчөлүгү Хабиб Нурмагомедовдо бул турнирге клетка артында, Исламдын артында күзөтүп турат достор бунусунда. Буга чейин Алекстин мекенинде бул салашуу Австралияда болгон болчу, эми бул реванш болсо Абу Дабиде мусулман өлкөсүндө болору планда бар достор экен айтылган. Ал эми UFC 285-турнирге келсек достор, 5-март күнү буюрса Сирил Ган жана Джон Джонс kesişет достор. Джонс көбүнчө экс-чемпион Стив Миочич тууралуу сөз курган. Ал менен кездешүүсү чоң максат экенин айткан, дегиле ал менен урушуп жеңүү бул чоң сыймык экенин айтып өткөн достор. Мурасында дагы пайдалуу ушуга окшогон сыяктуу нерсени айтып өткөн. Негизи эле мурда достор, кабарыңар бар болсо, бул тууралуу Джонс жана Миочичтин салашуусу белгиленген пландары бар болчу UFC'нин. Бирок Джонс UFC'ден кеткен үчүн бул салашуу такыр болбой калды. Фрэнсис Нгану менен да болбой калды, ал UFC'ден кетти мынысында. Эми мында көрүп жаткандай Сирил Ган жана Джон Джонстун салашы болууда достор. Ушул тууралуу кайсыл бир мушкет сизге жыгат жана ким утары тууралуу оюңарды калтыргыла достор. Бирок фаворит албетте Джон Джонс болуп атат. Балким фаворит дагы бул нерсени ойдогудай болбой чыгып калар.